Саламатсызбы? Менин аты жөнүм Касым Рахманкулов. Мен 10 жылдан ашык журналист болуп иштейм. Видео сюжет жаратуунун техникалык негиздери, монтаж эрежелерин 20 мүнөттүк видео аркылуу берүү албетте кыйынга турат. Мындан улам биз монтаждын негизги эрежелерине гана токтолобуз. Видео монтаж эки элементтен турат: аудио жана видео. Видео деп биз көрөрман көзү менен көрүп, маалыматты визуалдык түрдө ала турган кадрларды айтабыз. Ал эми аудио бул видеону толуктап, кошумча да бир маалымат берген элементтер. Буга негизинен төмөнкүлөр кирет. Кадр артындагы үн. Бул журналисттин же баяндоочунун окуяны баяндап берген тексти. Кадр артындагы үн өтө тез эмес, өтө жай эмес, орточо темпте. Өтө ичке, өтө жоон эмес. Орточо тембрде окулушу керек. Кадр артындагы текстти угарман укканда сизди окуп жатат деп ойлошу керек. Сиз окуяны досуңузга айтып бергендей кылып баяндашыңыз керек. Синхрон же интервьюдан үзүндө сиз интервью алган кишинин үнүн кошкондо анын эң маңыздуу жерин издеңиз. Синхрон 30-40 секундадан ашпашы керек. Синхрон сиздин текстти кайталашы керек. Аны тескерисинче толукташы керек. Музыкалык коштоо. Музыкалык коштоо сюжетке, видеоблогко же башка бир видеого эмоция берет. Сиз музыка аркылуу көрөрманды ыйлатып да, күлдүрүп да, анын көңүлүн ача да аласыз. Табигый үндөр. Табигый үндөр видеону жандуу кылганга жардам берет. Мисалы, сиз айылдын маанайын бергиңиз келсе, короздун кыйкырып жатканын же уйлардын мөөрөп жатканын кошсоңуз болот. Ал эми тескерисинче шаардын маанайын берем десеңиз, унаалардын ары-бери жүгүрүп, бири-бирине пипилдетип жаткан үндөрдү кошсоңуз болот. Табигый үндөрдү кошуу менен сиз көрөрманга окуянын чордонунда жүргөндөй сезим бере аласыз. Мисалы, бул видеону көрүп коелу. Кел. Бүгүн жакшы окуп алып келди, уктуңарбы? Симонкул. Күндөлүккө койсо деле мейли. Бир туугандар Симонкул жана Али мектепке жөнөштү. Нарын облусунун Каракужур өрүнүндө кар жок болгону менен таңкысын сөөк сыздаткан суук. Абанын табы азыр -20 градусту көрсөтүп жатат. Чык. Жакшы барып келгиле школго. Давай. Айылдын аркы башында балдарды мектепке алып кеткен унаанын карааны көрүндү. Балдар маршрутка менен барышат, ушу эртең менен 8:30 жолго чыгышат. 17 километр алыстыкта мектебибиз айылда. Ошого барып келишет күнүгө, ушинтип. Айра түштө, саат 3-тө келишет. Жөө ат менен алыс да. Ат менен алыс эми суукта, кышкысын. Илгери сайыз убагында ат менен барып келип окуш экен балдар ушактан. Ата балдар үйүнөн машина жолго чейин 1 чакырымга чукул басышат. Аларды күтүп турган унаа күнүгө Аккыя айылындагы чабандын балдарын мектепке жеткирет. Ата-энелер өздөрү сууштуруп ушу маршрутканы алганбыз. Анан бир жерде кошуна байкеге бергенбиз, ошо байке айдайт. Ошого ишенебиз баарыбыз. Балдарды жакшы алып барып, жакшы алып келет. 30га чукул бала барат. 30тай бала барат да, ошо. Өйдөрөктө сарай, башкы сарайдан баштап чогулуп кетет. Үйлөргө барбайт, балдар жолго эле чыгышат да. Эми жол чукул эле. Эң алысыраак эле ушу биз болобуз. Жакшы барып келе. Кызылбет чет курсактар үйүнөн 20 чакырым алыс мектепке жөнөштү. Бул маршрутканын каттаганына 3 эле жыл болду. Ага чейин балдар ат менен барып же мектеби бар айыл, шаарлардагы туугандарыныкында жашап, окууга аргасыз болушчу.
Балдарыбыз үйдө чыгылтпай. Жаныбызда окушат. Өз көзөмөлдөп. 3 айылды бириктирген Каракужур өлүнүнүн бир башы Кочкор, аркы башы Нарын районуна карайт. Биз барган Акый айылында 100дөн ашык түтүн, 500гө жакын тургун жашайт. Алардын баары тоо орунда жайы кышы мал багып, жан багат. Эми видео жөнүндө сөз кылабыз. Монтажга сапаттуу, ар кандай план менен тартылган видеолор керек. Видеону тартып жатканда эле кадрларды монтажга даярдаш керек. Атайы план түзүлүп, кайсы жерде, кандай пландар менен эмнени тартам деген суроолорго жооп бериңиз. Кагазга жазып алып же телефондун заметкасына түшүрүп иштесеңиз болот. Пландалбаган кадрларды эске албаган съемкалардан качыңыз. Негизинен кеңири 5 план колдонулат. Алар чоң план, орточо план, жалпы план, панорамдык план жана деталдык план. Ушул пландарды аралаштыруу менен эле окуяны жада калса жалаң эле кадрлар менен аудиосу жок эле баяндап койсо болот. Failing to plan is planning to fail деп айтат англисчеде. Демек, план түзгөнгө жетишпей калсаң, жетишпей калууну пландайсың. Ар бир тарта турган видеону пландаганды унутпаңыз. Кыймыл аракетти чорт кеспеңиз. Бир орундан экинчи орунга өткөрүп койбоңуз. Көрүүчүдө кайдан чыкты, учуп келдиби деген суроолор жаралбасын. Текст жазып жатканда, жаңылык жазгандагы эле принцип иштейт. Кыска жана нуска жазуу керек. Шрифттин көлөмүн, түсүн, стилин эске алыңыз. Ар бир титр жакшы окулушу керек. Шрифттер ачык түстүү болсо, артындагы фон караңгы болушу керек. Же тескерисинче. Эң кыска тартылган кадр 10 секунд. Монтажга колдонулчу 5-6 секундадан кем болбошу керек. Болбосо сиз тарткан видеолор кыска слайд-шоуга айланат. Ылдам өзгөргөн кадр эсте калбайт. Эл аралык стандарт боюнча ар бир кадрды экранга 2 секундадан 5 секундага чейин кармап туруш керек. Эми музыкалык коштоо жөнүндө сөз кылабыз. Үн же ыр коштогондо этият болуу керек. Айрым ырларды социалдык тармактар, YouTube жана анын ичинде Instagram же Facebook автордук укук бузулгандыгы үчүн блоктоп салат. Же анын колдонушуна чектөө коюлат. Аны да эске алыңыз. Сөз жок музыка менен коштоо сунушталат. Эгер сиз тандаган ыр видеону шөкөттөйт десеңиз, анда бул башка кеп. Музыка коюу эрежеси мындай. Драма же ыйлай турган сюжетке блокко ашыкча аянычтуу музыка коштолбойт. Бул майдын үстүнө май сүйкөгөнгө барабар. Андай жанрга динамикасы бат эмес, жай ыргактагы музыка сунушталат. Позитивдүү видеого да өтө бат ыргактагы музыка сунушталбайт. Ага да орточо коштой турган жанрдагы ыр же обон тапсаңыз болот. Кадрда динамика же экшен жетишпесе, музыка менен коштосоңуз болот. Мында динамикалуу джингл керектелет. Же тескерисинче, видео сиз айта турган кайгылуу учурду толугу менен бербесе, кайгылуу музыка менен берсеңиз болот. Төмөнкү видеону көрүп алалы. Электр жарыгы, медпункту, мектеби жок уюлдук байланыш тартпаган айылды 3 тарабынан тоо курчаса, бир ыптасын Нарын дарыясы тосуп турат. Биздин сапарыбыз эли тышкы дүйнө менен жалгыз кайык аркылуу байланышып, 4 түлүк менен жан баккан Кызыл Бейит айылына багыт алды. Барбы үйдө? Assalamu alaikum. Кандайсыңар? Паромщик сизби? Жаныбек. Кызыл Бейитке жол ушул паромчунун кичинекей тамынан башталат. Мурда вагон болчу да. Свет солнечный. Холодильник иштетет. Жакыр. Азыр там жакшыраак. Көнүп калганбыз.
Кызыл Бейитке алып баруучу жалгыз унаа ушул эски кайык, башка жол жок. Usta narагы оор болуп калган болчу, мына ылдый басканга таш жардам берет деп. Жалгыз кайыкка отурган жолоочуга да иш табылат. Арка өзгө жеткенче кайыкчы калак шылтесе, жүргүнчү кайыктын жыртыгынан кирген сууну сүзүп алып, тышка төгүп отурат. Сол болсо неме кыласыздар? Сиздер тактан чыкканда мал келип калса, сиздер чалып койсоңуздар, мен өткүрбөй турайын. О, наш транспорт пришел. Мен эшек келет деп күттүм эле, бизге ат жиберишиптир. Что будут ослы, но нам отправили лошадей. Жээкке жеткенде бизди башка унаа тосуп туруптур. Айылда моторлуу унаа жүрбөгөндүктөн жергиликтүүлөр эл ташыган булаттарды такси деп коюшат экен. Давай, жардам берейин. Кайсы жерине? О жерге? Муну өзүң менен аласың. Мен мененби? Жээктен Кызыл Бейит айылына чейин 7 чакырым чыйыр жол менен Капчыгай аралап жүрүп отуруу керек. Аксы районунун Кызыл Бейит айылы бийик тоолордун ортосундагы Капчыгайда орун алган. Картадан да оңой табыла бербеген бул кыштакта жашоо эски замандын нугунда токтоп калган. Айыл кандайча түптөлүп калганын эч ким деле айтып бере албады. Советтик заманда бул жерде совхоз болгон. Союз ыдырганда чарбалар менчиктештирилип, бир катар үй бүлөлөр барар жери жок бул аймактан кетпей калып калган экен. Солнечный алпашты. Бул деле жакшы экен, 5 лампочкасы менен. Кышы менен иштеттик, мындай өчкөн жок. Азыр холодильниктер иштеп атат. Гүлчөрө айыл башчы. Анын эсебинде Кызыл Бейитте баш аяк 60тан ашуун түтүн жашайт. Негизги кирешени малдан табышат. Жергиликтүүлөр кайсыл бир жылдарда Кызыл Бейиттин аңгор эчкилеринин жүнү Европага чейин ташылганын эскеришет. 85-86 жылы түшкүлө деп шаштырды. Свет барып, анан суу чыгар электе союз тарагандан биз менен эч кимдин иши болбой калды. Анан кайра базарда айтып атам. Ошондо бир жыл турганда суу барып калса, анан эл байырлап калат элек да. Кыздар, кандайсыңар? Сугарып атасыңар? Бул жүгөрүнү эмне кыласыңар? Мындагы ар бир үйдүн короосунда жүгөрү айдалган. Сөңгөгү кашек, даны жем жүгөрү кышкысы малдын негизги тоюту. Эс алууга келген окуучулар жайкы жыйын теримде чоң эмгек күчү. Кетип калат, жака турбайт. Кышында берде эч жаш баланы көрбөйдүм дейди. Кетип калышат. Кышында кээ бир үйлөрдө эч ким калбайт, шаарга кетип калышат да. Эми жашаш кыйын да. Отун жок. Отун аз, продукту аз. Күнүмдүк турмуш менен алпурушкан айылдагылар чоң өзгөрүүнү деле күтүшпөгөндөй. Тоо койнундагы элдин жалгыз тилеги эптеп кыштан аман чыгып кетүү. Бир семья, 2 семья ошондой. Ал убакта кичинекей болчумун. Алдан кийин 2ден адам кайыкчы болот эле, жардам бири-бирине жардамчы болуп. Бири чөкчү да, жылына бирден чөкчү. Кайыкчылар өзү да чөкчү. Ошо кайыкчы да. Сыргак бул ишке орношконуна 3 жылдай болуптур. Мурдагы кайык айдаган киши кырсыктап чөгүп кеттир. Нарагы эптеп, наркы үйлөрдө жатышкан. Азыр жатып калбайт эч ким. Кешинде алып барбайсың жака.
жок, караңгыда алып бара албайм. Моторлуу катамаранды чет элдик демирчилердин каражатына жергиликтүүлөр өздөрү кураштырып жасап алышкан. Мындай техникага түшкөнү чөгүп кеткендердин саны кыйла кыскарган. Көп адамдар өсмүрүндөлүк кандырзың чөгүп, 20-30 адамыбыз чөгүп өлдү. Шопурлары жадан шамалды. Бүт тончон чалдар болгон, вампирлер болгон. Биздин айылда ушул ишенген эле ушул да мал. Моторлуу паромго түшүүнүн акысы 100 сом. Бул каражат күйүүчү майга эле сарпталат. Сыргак өз кызматы үчүн акыны элден кой менен алат. Жылына ар бир түтүн бирден эчки берет да. 2 тиште эчки берет. 50 түтүн бар. Чоң катамаран келгени элдин жашоосу кыйла жеңилдептир. Моторлуу калкымага оор жүктөрдү, ири мүйүздүү малды да ташышат. Мурда болсо малды бирден кайыкка колбутун байлап салып ташышчу экен. Жумасына бир жолу айылдыктар малын алып базарга жөнөшөт. Суудан алып өтүү 1 күндө алат. Малжан бул жердегилердин кирешесинин негизги булагы. Кышында саат 4-төн кийин ол беш дүжене токтойт. Арбайсың кайыктын иши кыйнагың келбейт кара шамалды. Совхоз мезгилинде айыл менен райондо автожол бириктирип турчу экен. 80-жылдардын башында Күрүпсай КЭСи курулганда көпүрө жол баары суу астына кетип, айыл дүйнө менен байланышын үзгөн. Кошалиевдер айылга алгач келип отурукташкандардан. Бишкектен. Дүйшел аксакал эң ардактуу чабан болгон. Өз малында орден медаль тагынган. Ал айылга заманбап технология келип жатканына кубанычы коюна батпайт. Былтыр эл аралык донорлор ар бир үй бүлөгө күн нуру менен иштеген батареяларды орнотуп бериптир. Эми жытып уруксаган май чырактын ордуна энергияны үнөмдөгөн электр шамы жаркырайт. Мына ушул бизге АБР алып берген оборудованиялар ушулар. Мына холодильниги. Холодильниги да бул. Холодильник. Сен буга ушуга ылайыктуу 12 вольт да күн менен. Аккумулятор ушу, мына кол фонариктердин нолар. Телефондорду кадимкидей зарядтайт чоң кичинекейлерди. Телевизор болсо бул 15 канал иштейт санарып. Ошо 50 абонент ушу колдонгон аппараттарга ай сайын 350 сомдон апарып төгүп турабыз АБРге. Ал жана 1 жылдык ремонтуна. 50 аппараттын бирөө холодильник бузулуп калат же мондай солнечный кол фонариги же лампочкасы күйүп калат. Мына ушинтип Кызыл Бейиттин эли өз көйгөйүн өзү чечип келет. Мындай катаал шартка чыдабагандар эбак эле көчүп кетишкен. Азыр деле ошондой эми шайлоо убагында бир келишет, анан кийин шайлоодон кийин бизге келбейт деле депутат. Шайланып алганда бизге каяктан келет? Келбейт да. Бул айылды мамлекеттик бийлик эстен чыгарып койгондой таасир калтырат. Айына бир жолу почточу каттаса, айыл аймак башчысы андан да сейрек көрүнөт. Дүйнөлүк банк АБР ушу сеттеди алып берди пилоттун долбоор менен грант түрүндө элдерге бекер. Кызыл Бейитте мектеп, оорукана, милиция сыяктуу жайлар эч качан болгон эмес.
себеби союз мезгилинде бул жерде адамдар отурумдук гана жашашчу экен. Роддом азыр деле жок. Шаарларга барып, роддомдорго үйдө төрөлөт да бар. үйгө төрө калышты. Кудай сактан кээде эле болуп калбаса. Бир чети бул айыл электр энергиясы, жолу, инфраструктурасы бар аймактарга абдан эле жакын турат. ГЭС болгону 5 чакырымда турса да, жарык айылга такыр жетпечүдөй сезилет. Бул айылда бардык тамак аш очокто даярдалат. Нурмамбет жалгыз турат. 10 жыл мурда аял кетип калган экен. Nandı özün orca ses. Nandı özün orca ses. Çay içkiler. Көпчүлүк жаштар башка аймактарда калып жашаганда туура көрүшөт. Бирок айылдан чыкпай эле түтүн булаткандар да жок эмес. Ошол жерден өзүм чоңойгом, айылдын өзүнөн чоңоюп, ошол жака турмушка чыгып. Ошо 8 балабыз бар, да ошо кадыган жалын бар 93-кө чыккан. Шуну карайбыз. Кызылбетте. Сентябрдын башы менен айылдыктар балдарын жакынкы шаарларга, айылдарга мектепке жиберишет. Эски башталгыч мектеп учурда мечитке айланган. Мектебибиз жок, мечитибиз бар. Ошоге келип кичине бир ыйман толуктайбыз, кичине даватчылар тособуз. Бишкектен, Каракөлдөн, Шамалсайдан, Ташкөмүрдөн ар жактан даватчылар келип турат. Мамлекеттик чиновниктер кызыл бейиттиктерге башка жака көчүп кеткиле деп көп жолу сунуш кылышкан. Бирок айылдыктар бийликтин айтканына ынанган эмес. Кенде ызык жан, ода жакы бар. Ызык суук мареке болот. Анда кантесиң, саат үрүп барып, балдарды кына отуруп алсаң, буларга деле болду окшоштор, өзү иштей албай атса да. Бизде кантип калат. Айдоо жер аз болгондуктан айылдыктар жүгөрү гана эгишет. Жайкысын малды жайлоого айдашат. Малдан башка иш да жок. Кыргыздар ушундай калк экенбиз. Кыргызды өзгөртүш өтө кыйын болуп кетти окшойт. 4 менен азыр ушу сайт мыдандар деле бар да. Ал 2 саат 3 саат жол жүрөсүң. Оны сайдын башында бар эди. Алыс аяк 20 километр чейин барат. Ушунда ошондон каттаган тозок айда. Мындай жашоодон тажыгандар башка аймактарда чет жака иштеп кетишкен. Айылдагылардын үй жайы кароосуз калган. Айылдагылар акча деле кармашпайт. Анткени дүкөн да жок. Шаарга бир барганда азык-түлүк, кант курсту ашыгы менен алып алышат. Турмуш кыйын маалда эл жүгөрүдөн нан жасап жеген күндөр да өтүптүр. Ушуягына да Кудай ашык. 10 чакты көпүрө салынып калды. Мурда бир көпүрө жок да. Мунун өзүбүз темир алып сатып алып кенен салдык бир 3 көпүрө. Ушул жакта менин үкөм спонсор болуп 3 көпүрөнү алып берди темирлеп. Аны ошону алгандан кийин өкмөт анан кой биз деле жардам кылалы, жылга 2ден көпүрө салалы. Жашоо турмуштун түйшүгүнө кызыл бейиттиктер эч кимге арыздангысы деле келбейт. Алар тоо койнундагы бул айылга кандайдыр бир инфраструктура салуу мамлекет үчүн өтө эле чыгашалуу иш экенин аңдашкандай. Алар алыс жакындагы туугандары келген жай саратанды сагына күтүп, жашоосун уланта беришет.
Тоолуу жунгулиде дагы бир күн кечтеди. Күн батар замат капчыгайды караңгылык каптайт. Ал эми аркы өйүздө кайнаган жашоо өкүм сүрөт. Аны менен кызыл бейиттиктерди эски тешик кайык гана байланыштырып турат. Кадрда адам сүйлөп жатканда музыка көп учурда коюлбайт. Бирок эгер адамдын интервьюсу же сүйлөгөн сөзүн музыка менен коштойм десеңиз, музыканын үнүн билинер билинбес кылып төмөндөтүп койсоңуз болот. Музыка эч убакта сүйлөп жаткан адамдын үнүн басып калбашы керек, андан катуу да чыкпашы керек. Смайлик же кошумча сүрөттөрдү колдонуу. Мунун баары видеону жеңилдетет. Олуттуу кылып көрсөтпөйт. Ошондуктан аны колдонууда өтө этият болуу керек. Мисалы, видеоблог тартып жатсаңыз, анын стили кадимки телевизиондук сюжеттен айырмаланарын унутпашыңыз керек. Же тескерисинче, стандарттуу телевизиондук сюжет тартып атсаңыз, ал өзүңүз үчүн же видеоблог катары тартылган видеодон айырмаланарын унутпаңыз. Мында кадрдын кыймылдап же титиреп жатканы, айрым видеолорду монтаждабай эле берүү кадыресе көрүнүш. Ал эми монтажга оңой жана жеңил өздөштүрө алчу, акысыз жүктөгөнгө мүмкүн болгон InShot жана MoveAvi программаларын сунуштайбыз. Бул видео сабакта камерада иштөө эрежелери тууралуу кеп кылабыз. Анда эмесе кеттик. Видеоблогдо сүйлөп жаткан адам маанилүү. Бир гана адам көрүүчүнү кызыктыра алат же тескерисинче аны качырат. Эгер сиз камерага сүйлөп жатсаңыз, көзүңүз камераны карасын. Кыймыл аракет менен коштосоңуз, маал-маал менен карап турууну унутпаңыз. Камера адам эмес, ал жансыз буюм. Андан коркпоңуз. Камера артындагы адамдарды элестетпеңиз. Болушунча эркин болуңуз. Колду жаңсап, кыймылдап, отуруп туруп. Кыскасы, жасалмалуулук такыр болбошу керек. Жеңил жана бош алып жүрүңүз сөзүңүздү. Кыска, так жана жөнөкөй сөздөр менен оюңузду түшүндүрүңүз. Узун, маанисиз сөздөрдөн жана көркөмдөөдөн оолак болуңуз. Мунун баары угуп жаткан адамга жагымсыз. Бир-эки жолу камерага тартканга чейин сөзүңүздү кайталап алууну унутпаңыз. Бирок эч качан жаттабаңыз. Шашпай, токтоп сүйлөңүз. Бир нерсени жакыныңызга же досуңузга айтып берип жаткандай сүйлөшүңүз керек. Дайыма видеого үн коштоп жүрүңүз. Айрым гана видеолор сөзү же кошумча маалыматы жок түшүнүктүү болот. Көрүүчү сиз аңдап жаткан нерсени балким түшүнбөй калышы мүмкүн. Камерада иштөө эрежелери YouTube'га, Instagram'га бирдей эле керек болот. Сиз өзүңүз тууралуу же башка адамдар тууралуу деле видео тартсаңыз болот. Мисалы, бүгүн бизде конокто Жанат Атабекова, ийгиликтүү ишкер, аял жана 4 баланын энеси. Аудитория менен иштөө. Видеоблогдо же сюжетте башкы каарман аудитория же катталуучу. Алардын кабыл алуусунан видеонун ийгилиги көз каранды. Мындан улам аудитория менен кайтарым байланыш түзүү жана туура мамиле кылуу маанилүү. Блогду баштап жаткан маалда пикирлерди жоопсуз калтырбай, айрымдарына контекстке жараша жооп берүү сунушталат. Сиздин жооп сылык, кыска жана түшүнүктүү формада болушу керек. Сиз жана сиз тарткан контент баарына жагышы мүмкүн эмес. Айрым учурда сиздин дарекке объективдүү же субъективдүү терс пикирлер болушу ыктымал. Мындай учурда ырбатпай берилген суроо же сынга сабырдуу жооп берүү зарыл. Кайсы бир учурда жоопсуз калтырып же пикирди өчүрүп да койсоңуз болот. Эмоционалдуу абал. Кандай пикир же сөз болбосун, анын баарына көңүл буруп, өзүңүздөн кемчилик издебеңиз. Аудитория менен иштөөгө жана жалпы эле жашооңузду жарыялаганга моралдык жактан даяр болуңуз. Эсиңизде болсун, пикирлердин көптүгү баракчаңызды же публикацияны көп көрүлгөндөрдүн тизмесине кошот. Башкы бетте сизге жазылбаган колдонуучуларга сунуштайт. Демек, пикирлерге жооп берип же улам элдин оюна кызыгып суроо салуу ушунусу менен да маанилүү. Видеодо, сүрөттө, түз эфирде сиздин толкунданганыңыз, сүрдөп же сарсанаа болуп жатканыңыз байкалып турат.
Маанайыңыз көтөрүңкү маанайда пост жарыялап же кабатыр болгон учурда аудиторияга көргөзбөө керек. Бул тематикага байланыштуу учурларда гана өзүн актайт. Мисалы, кайгылуу теманы арине күлүп жайнап элге жеткирүү болбойт, же тескерисинче жакшы кабарды айтып жатканда ага маанайыңыз туура келиши керек. Суз маанайда айтып бере албайсыз албетте. Сиз берген энергия же маалымат берүү жолу аудиторияга жагымдуу болушу керек. Аудитория менен байланыш түзүүнүн жакшы жолу бул stories. Сурамжылоо уюштуруп же алардын сизге берген суроолоруна жооп берсеңиз болот. Сизден катталуучулардын суроолорун жоопсуз калтырбоонун дагы бир жолу пост же видеодо бул тууралуу айтып берүү. Мисалы, силер менден биздин кеңседе иштеген кесиптештер биздин кеңсебиз тууралуу көптөгөн суроолорду сурайсыз, мына азыр алар менен тааныштырам деп койсоңуз болот. Сизге тапшырма иретинде да айта кетели, сторизге аудитория менен байланыш түзүү жана посттордогу пикирлерге жооп берүү. Бул сиздин тапшырмаңыз болушу керек. Азыр эми автордук укук деген түшүнүк жөнүндө кеп кылабыз. Көп учурда биз видео жаратып жатканда видеодо колдоно турган аудио, сүрөт же видеолорду өзүбүз жарата албайбыз. Мына ошондо биз жетишпей калган элементтерди башка медиалардан же онлайн ресурстардан издегенге мажбур болобуз. Бирок эл аралык укукка ылайык биз башка бир адамга же уюмга таандык болгон аудио же видео контентти алардын расмий уруксаты жок ала албайбыз. Ошентсе да интернетте автордук укукка ээ эмес, эркин колдонууга коюлган ресурстар бар. Биз мына ошолор тууралуу айтып беребиз. Автордук укуктун сакталышы абдан маанилүү. Мисалы, YouTube'га видео даярдап жатып, YouTube'дагы башка бир каналдын видеосун колдонуп койсоңуз же уурдап койсоңуз, сизге эскертүү келип, ар кандай чаралар көрүлүшү мүмкүн. Айрым учурда сиздин каналыңызды автордук укукту бузгандыгы үчүн жаап да салышы мүмкүн. Ошондуктан видеону колдонууга сөзсүз түрдө ошол каналдын авторунан уруксат алып коюшуңуз керек. Музыканы колдонууга да чектөөлөр бар болгондугу менен ар бир платформанын өзүнүн автордук укуктан бошотулган музыкалардын тизмеси же мындайча айтканда библиотекасы бар. Мисалы, YouTube'тун музыкалар топтому YouTube Audio Library же YouTube'тун аудио библиотекасы деп аталат. Ал эми Facebook'та Facebook Sound Collection деп аталат. Сиз бул жерге кирип, ар кандай аудиолорду жанрга, авторга, узундугуна жана маанайга жараша тандасаңыз болот. Видеону тартып бүткөн соң, аны сөзсүз түрдө редакторго же башка кесиптештериңизге көрсөтүп коюшуңуз керек. Себеби ал сиз байкабай калган катаны көрүп, оңдоп коет. Же көрөрман катары өзүнүн сынчыл пикирин айтат. Мына ошентип бүгүнкү видео сабакта биз видеону кантип жаратыш керек, ал кандай элементтерден турат деген нерселерге көңүл бурдук. Саламатта калыңыз.